Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құдай Таалама чексіз шүгілер мақтаулар болсын. Атаң барда танкасың, атаң жоқто маңқасың деген сөз бар. Бұны балким сіздер бір жақтан ұққандырсыздар, бирок бұл нәрсе чындык. Бұл нәрсе 100% чындык, достор, туғандар, менин бүркүттөрүм. Неге? Анткени атаң барда атаңдын дуасы сөзсүз түрдө пардасыз түзмө-түз кабыл болот дагы, баласына кылган дуасы мындай бир кабыл болот сөзсүз түрдө. Мисалы үчүн мен өзүмдүн мисалымды айтып кетейин. Кудайга шүгүр, ата-энем басса турса дагы оозунда балдары биз, дуасында биз. Ушул балдарын кыйналбасын, ушул балдарын жүдөбөсүн, ушул балдарын жакшы жашоодо жашасын деп бизге дуа кылып турат. И мен каалабас элем ата-энемдин мындай бир бай болуп, анан ошол байлыгынан бизге сарптап, жок, андай эмес, тескерисинче биздин өзүбүздүн потенциалыбызды ача турган деңгээлде дуалардан кылып турса, анан өзүбүздүн мындай күчүбүз менен, ишмердүүлүгүбүз менен ушундай бир жаңы деңгээлдерге жетип турсак дейм да. Кээ бир адамдар, мисалы үчүн, сырт тараптан мен жетишкендерин көрүп, бунун эми атасы байда деши мүмкүн, бирок атам бай эмес. Бай дегенде кандай? Руханияттан бай атам, дуадан бай, ошол нерседен сарандык кылбайт. Бирок Кудайга шүгүр, ушул нерсенин бардыгына жараткан Таалама ыраазычылык билдирип шүгүр деп айтам. Мээнет кылып олтуруп, акырындап ушул нерсеге жеттик. Себеби дегенде келинчегим экөөбүз жаңы баш кошкон убакытта, ал боюнча дагы балким бир күндөр айтып беретирмин, тамак жегенге кашыгыбыз жок болгон керек болсо. То есть кадимкидей баклажканын түйүндө мындай бир орду болот го, ошону кесип алып туруп, бир күндөрү ошентип тамак жеген күнүбүз болгон. Шаурманы алганда эки адамга акчабыз жетпеген үчүн бир шаурма алып туруп, ошону экиге бөлүп жейт элек, мисалы үчүн. Шаурма дегенде биз үчүн аябай роскош болгон дагы, аны бир 2 жумада бир айда бир жейт элек, ошондо дагы жарымга бөлүпчү. Ошого дагы айтарым, бардык нерсе попойт эле асмандан түшүп албайт, акырындап келет. Бирок бүгүнкү видеодо, азыркы видеодо силерге айтайын деген ниет максатым, эгерде ата-энеңиздер, жакындарыңыздардын көзү тирүү болсо, сөзсүз түрдө бутуна жыгылып болсо дагы дуасын, батасын алып калыңыздар. Бутун жуйсузбу апаңыздын, атаңызга массаж кылып бересизби далына, кыскасы ушундай бир жалганып, жагынып туруп, сонун болуп, көңүлүн алыңыз дагы, ошонткениңизде дуасын сурабасаңыз дагы өздөрү дуа бере турган болуп калат да. Аллах Таалам силерге дагы берекесин ача берген болсун. Эгерде мени жаштар көрүп аткан болсо, эгерде мени улуу муундар, чоң адамдар көрүп аткан болсо, анда сөзсүз түрдө айтат элем, кимдин баласы болсо, дуаңыздарды аябаңыздар. Менин дагы бир уул, бир кызым бар, Кудайга шүгүр. Кудайым ден соолугун бере берсин. Балдарыңыздардын дуаңыздарды аябаңыздар, себеби дегенде дуа бесплатно. Аба бесплатно. Албетте бул нерсеге дагы жооп беребиз. Ошол алып аткан демибизге, каяка сарптаганыбызга, бардыгын нерсесине. Бирок ошол азыркы чакта сиз дуа кыла турган болсоңуз, сизден бирөө келип, "Давай, сен дуа кылыпсың, мага акча бер, же болбосо налог төлө" дебейт да турабы? Ошол сыңардай эмнеден аянышыбыз керек дуа кылгандан, дуа бата бергенден балдарыбызга? Ошол эле учурда балдарыбыз дагы мындай бир өспүрүм, жаш балдары болсун, ошол күлүч, ийгиликтин күлүчү, кулпусу экенин билиш керек да. Ийгиликтин кулпусу бул ата-эненин дуасында жатат, достор. Батасында жатат. Эгерде биз алардын батасын, дуасын алып калган болсок, болду. Биздин ийгилигибиз биздин колубузда деп коюш керек. Мындай 100% гарантия, уверенность менен айта алам. Ошондой эле сиздер дагы ошончолук ишеним менен болуңуздар. Ата-энеңиздер кандай гана дуа кылып аткан болсо, ошол сөзсүз кабыл деп. Анткени апамдын бир айткан дуасы бар. Буйруса бир күн келип, президенттер сенин артыңан ээрчип калсын. Президенттер сенин артыңда туруп, ийизин таштап, кадамын төшөп, артыңда турган болсун. Бул дегени мындай даражаң бийик болсун. Дүйнөдөгү падышалар, мындай эң улуу адамдар мындайча айтканда, биздин түшүнүгүбүздө бул маликтер, падышалар, башчылар турабы? Амир саптар. Эми ошолордон өткөн
тирүү адамдардын арасында ким деген болсо, албетте бул биздин устаздар, аалымдарыбыз турабы. Бирок баары бир мындай саясий түшүнүктү ала турган болсок, адамдардын бардыгында мындай чечим чыгарган кийим, өкүмдөр алган кийим бул президентте турабы. Эми ошолор сенин артыңда туруп калсын дегени даражаңды Кудайым ушунчалык бийик кылсын деген маани да. Мен 100% ишенем ошол нерсе бир күн келип болот экендигине. Мурдарактарда менде күмөн болот эле, кантип эле деп. Бирок азыркы чакта ушул болуп аткан айланымдагы кубулуш окуяларга мынтип көз чаптырып, салыштырып карасам, ал нерсе алыс эмес деп түшүнөм. Балки мына ошол видеодагы бир далил болуп калар. Эгерде ошол күн насип этип бир күн келе турган болсо, дал ошол видео кайра далил катары да болот да. Ошол нерсе чындык, дуам, ата-энемдин дуасы кабыл болду дегенге. Могул жакта караңыздар. Пробканы. Караңыздарчы. Кандай гана сонун, бардык нерсе жеңил. Пробкада турам. Сиздерге насаат сөздөрүмдү, мотивация сөздөрүм менен бөлүшүп айтып атам. Заодно иш бүтүп атат. Мындайча айтканда, бара турган жериме дагы жетип атам. Ошону менен биргеликте YouTube каналымды дагы алып барып, убактымды бөлүп, сиздерге убактымды бөлүп барып атам да. Бардык нерсени жеңил караш керек. Жалпылай өзүмдүн ошол жетишкендиктерим туурасында бөлөк видеодо айтып берейин, бирок кыскача азыр ушул жактан айта кетсем. Быйылкы жылдын эсебинен эле үй ала алдым өзүмө. Ошол үйгө дагы бир 10 миллион сомдун тегерегинде, андан да ашык болгон сумманы чаптап, ремонтуна кыла алдым, кошо алдым. Буйруса бүттү. Андан тышкары эжеме үй алып берип атам. Ата-энемди Вьетнамга чакырып, эс алдырып, аны менен кошо көзүнө операция жасатып, атамдын дагы бир жагын операция кылыш керек эле. Ошол жагына дагы кылганга мүмкүнчүлүк болуп, кыскасы мындай алып караганда адамдар бир 10 жылда, балким 20 жылда жете турган нерсесине акчалай салыштырганда, Кудай таалам 1 жылда жеткиргенге мүмкүнчүлүк берип атат да. Бул нерсе мүмкүн эмес болот эле эгерде ата-энемдер жанында дуа кылып олтурбаганда. Качан апам айрыкча ушунчалык мындай Кудайым ыраазы болсун, намазды ушунчалык узун окуйт, сериал көргөндөй берилип окуйт да намаздычы. Дуасын кылганда ушунчалык берилип дуа кылат. Ошол нерсе прям кабыл болуп ишке ашып аткандагыдай дуа кылат. Анан ушундай эле менин экинчи ата-энем болгон кайната кайненем, аларга дагы Кудайым ыраазы болсун. Анткени аларына Кудайга шүгүр азыр көзү тирүү, дин соолукта. Анан дуа кылганда сөзсүз түрдө бизге дагы дуасын кылат. Анан мен өзүм айтат элем, мен кыйындыгыман, мен күчтүүлүгүмөн ушул ийгиликтерди багындырып жетип атам эмес. Кудайым ушул ата-энемдин көзү тирүүсүндө ушул нерселерге жеткирип атат деп ишенем. Мен 100% өзүмө ишенип айта алам. Эгерде жакындарымдын бирөөсүнө бир нерсе болуп, мындай ар ким ар кайсыл убакта жан берет да. Биз билбейбиз ким төрөлгөндө порядка менен төрөлөбүз, кайтып атканда балким мен биринчи кайтып болом, балким ата-энемдин бирөөсү кайтып болот. Бирок ошондой бир күн келе турган болсо, ошол келген күндө мен ушунчалык бир канатымды жоготкондой болом деп сөзсүз мындай билип турам да, сезип турам. Анткени көрүнбөгөн канат сыяктуу ата-эненин дуасы мындай жолдорду ачык кылып коет. Кандай эле мисалы жолдо кетип баратасың, светофорлор жашыл болуп өтүп кетип аткандай эле жашоонун тартиби, эрежеси дагы дал ошол дуанын негизинде периштелердин канатына төшөлүп, үстүнө көкөлөп жүргөндөй болосуң. Ошол үчүн акыркы айта турган сөз, ата-энеңиздердин дуасын алып калыңыздар.